Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу-тарбия комплекс гимназиясында башталгыч класстарын окутууда 200-гө жакын мугалимдердин чакан жамааты эмгектенет. Негизинен аталган мектеп илим тарбия берүүдө республикадагы билим берүү мекемелеринин арасында 3-орунду ээлейт. Билим берүүдөн талыкпас билим башаты башталгыч класс дегендей, ушул башталгыч класстардын мугалимдердин эмгеги абдан зор. Себеби ошо бир ак барака билим менен, ак баракты билим менен суусандырып, ошол балдарга билим берип, аларга билим эле бербестен тарбияны дагы беришет биздин мугалимдер. Анан ушул мугалимдердин ар бир мугалимдин өзүнчө бир индивидуальный подход жасайбыз. Мисалы үчүн кээ бир мугалимдерге методикалык жактан жардам беребиз. Кээ бир мугалимдердин сабактарына катышабыз. Көрсөтмө куралдары чыкса, ошо башталгыч класстардын мугалимдери негизи ар тараптуу болуш керек да. Ал мугалим энелик дагы милдетти аткарат, мугалимдик дагы милдетти аткарат. Ошону менен ал мугалим артист да болуш керек. Окуучуну өзүнө тарта билиш керек да. Ошон үчүн баягы ошо башталгыч класстардын мугалимдерин жүгү абдан оор. Анан ошого карабастан биздин мугалимдер, биздин гимназиянын мугалимдери абдан жакшы иштеп келе жатышат. Эл агартуунун отличниги Айнура Маткеримова мугалимдик кесибин 1996-жылдан баштаган. Жумушка киришкенден баштап эле өз кесибине берилип, изденүү менен иштеп, билим берүүдө көптөгөн эмгектерди жазады. Адабий окуу жана кыргыз тили сабактары боюнча предметтик стандартты түзүүчүлөрдүн катарында. Пандемия учурунда бир эле учурда 3 предметке, тагыраагы математика, кыргыз тили, мекен таануу боюнча онлайн сабагын эфир аркылуу өтүп берүү менен өзгөчөлөнгөн. Бизде бирге окуйбуз долбоору, келгиле окуйбуз долбоору жана ошондой эле окуу керемет долбоору боюнча азыр жигерлүү эмгектенүүдөбүз. Ошол тренерлердин катарында мастер тренерлик милдеттенмени аткарып жүрөм. Окуу иштери боюнча мастер тренер болуп сертификат алдым. Эми азыр ушул тапта математика боюнча мастер тренер болуп эмгектенип келүүдөмүн. Эми мен ийгиликтерим биз мындан сыртка региондорго чыгабыз. Мисалы үчүн мен Ошко бардым, Жумгалга, Көлгө, Чүйгө барып, ошол жактагы мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүп келүүдөбүз да. Анан ошол мен берген сабак берген мугалимдер бир жакшы бир жыйынтык алып бизге көрсөтүп берсе, мен ошого аябай сыймыктанам да. Ошол мектептин кенже классынын мугалими Жекшембүбү Оморова 42 жылдык өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган. Ар түрдүү окуучуларды өз колумда алып эмгектенип келдим. Бул жерде түрдүү окуучулар менен эмгек кылдым. Окуучулар менен тил табышып, ошолорду өз боорума кысып, ата-эненин ордунда ата-энедей мамиле кылып, ошол окуучулар менен иш жүргүзө алдым. Мисалы, кээ бир окуучулар сүрөт сабагын жакшы көрбөйт, кээ бир окуучулар жакшы аткара алат. Алар менен бирдикте ошол сүрөт иштерин көрсөтүп, балдарды ошону кандай кылып иштөөнүн эрежелерин үйрөтөм. Мугалим бул окуучу менен бирдикте ата-энеден да жакын болуш керек да. Ал окуучуну кучактап, эркелетип, ошону сүйүп, мээримин төксө, ошондо гана окуучу менен мугалимдин ортосундагы мамиле эң жакшы деңгээлге жетет деп ойлойм. Ал окуучуну качан сүйгөндө, ошол жерде ийгилик да көп болот. Окуучу ата-энесиндей жакшы көрө баштайт, анан ал окуучу сени эч качан эсинен чыгарбайт. Менин да көптөгөн окуучуларым болгон, ал окуучулар мени азыр да эскерип, эстеп турушат. Мугалим болот мөмөлүү дарак, мугалимдин тарыхы бар чексиз барак. Талыкпастан окуучуга билим берип, эң алгачкы мугалим сабат ачат. Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай, жайдыр, кыштыр бышып турган мөмөсү. Бүгүн эл аралык мугалимдер күнү. Андыктан бүгүнкү көрсөтүүбүз мугалимдер тууралуу болгонуна байланыштуу биз 3-чү каарманыбызга токтолсок. Бурул Барктабасова кичинесинен мугалим болууну кыялданып, өзү сүйгөн кесибине ээ болгон. Анын агартуучулук кесибин аркалап келе жатканына 40 жыл болду. Ошол жылдар аралыгында талыкпай эмгектенип, эл агартуунун отличниги наамына татыды.
Мугалим окуучуларга сабак берүүдө тажрыйбасын арттыруу үчүн билимин өркүндөтүп, бир нече проектлерге катышып, андан сырткары жаш мугалимдерге насаатчы болуп, мугалимдик кесиптин сырлары, тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Анда биздин 3-А класстын окуучулары Хабибулла агайдын коштоосунда мугалим эжелерге арналган ырын ырдап беришет балдар. Агартуучуну азыркы учурда түйшөлтүп келген көйгөйлөрдүн бири мугалимдердин баркы түшүп, аларга болгон сый урматтын жоголуп баратканы. Азыркы учурда ушу мугалимдин баркы биз үчүн көп жакшы бааланбай атат деп ойлойм. Ата-энелер өзүңүздөр деле билет болушуңуздар керек. Жанагы соц тармактарда деле ушу ата-энелер мугалимдерди жамандап, мугалимдерге аябай терс жактарын эле көргүлөрү келип, ушундай мамиле жасашат. Менимче азыр мындай көп ата-энелерден ушу мугалимдер эң жакшы деген мактоо сөздөр азыраак чыгат. Бүт эле күнөөнүн баары мугалимдерде. Ал эми ата-эне эмне кылыш керек? Мугалим окутуп салыш керек, мугалим үйрөтүп салыш керек. Мугалим 45 минутада 40 балага болгон күчүн, болгон ыкмалардын баарын үйрөтөбүз, бирок ал жетишсиз болот. Ата-энелердин гана көзөмөлү, ата-эненин жардамы менен жакшы билим алып кетүүгө жетишебиз деп ойлойм. Бала кезимден эле мектепте окуп жүргөндө, Кочкордо, бала кезимден башталгыч класстын сүйүүнү айшыккан деген эжелерде мугалим болом деп ар дайым дил баян жазчумун да, бирок ошол максатыма жеттим. Ошо башталгыч класстын мугалимин окуп бүтүрдүм дагы. 40 жылдан бери ушу мугалимдик кесипте эмгектенип келатам. Мугалимдер келе жаткан кесиптик майрамыңыздар куттуу болсун, ишиңиздерде ийгилик. Жана ошондой эле биздин экинчи үйүбүз болгон мектепте ар дайым аман-эсен жүрө бериңиздер, майрамыңыздар менен. Билим алуу жардүзүү мугалимдин колунан келечек арышат, келет Айбай колунан. Алгачкы кесибимди Балыкчы шаарындагы номери 2 мектепте баштагам. Ошол жерде математика жана информатика мугалим болуп иштедим. Алгачкы жылдарда, ал учурда 1986 жылга туура келди. Ошол учурда бизде методикалык иштер боюнча абдан эле ушу азыркыга салыштырганда абдан эле төмөн экен да. Ал эми азыркы учурда интернет болгон нерселердин баарысын, методикалык иштердин баарысын интернеттен алып, билимдерин өркүндөтсөк болот. Андан сырткары билим берүү академиясы бар, ушул жактан өнүктүрсөк болот. Өз алдынча дагы проекттер бар, ошол проекттик иштерде да катышып, өз эмгегин мугалим дайыма өркүндөтүп турса болот. Албетте бул мугалимдик кесип абдан оор кесип. Ушул жылдары абдан, ушул жылга чейин абдан көп кыйынчылыктар болуп келди. Бирок азыркы учурда болгон билимин өркүндөтүүгө жетишерлик деп ойлойм. Ал эми Гүлмира Исаканованын мугалим болуп иштеп келе жатканына 38 жылдын жүзү болду. Мугалим ошол учурдагы айлык акынын аздыгына, мектепте түзүлгөн шарттын жок болгонуна карабай, талыкпай эмгектенип келди. Дарак бир жерден көгөрөт демекчи, 2006 жылдан бери аталган мектепте директордун жардамчысы милдетин аткарып келет. Азыркы учурда биздин 460 сыйымдуулугу бар мектепте азыркы учурда 1000ден ашык окуучу окуп жатат. Албетте бул окуучулар үчүн абдан тар, бирок биздин азыр көмөкчү имаратта курулууда, жакынкы араларда бүтөт деген оюбуз бар. Окуу тарбия иштерин жүргүзүү боюнча жана класстан тышкаркы иштерди жүргүзүү боюнча алдыңкы мектептердин катарына киребиз. Биз ушуга сыймыктанабыз абдан. Мугалимдерибиз мүмкүн болушунча абдан ушул өз билимдерин тереңдетип жана билимин дайыма өркүндөтүп турушат. Ушунун натыйжасында бул ийгиликтер келүүдө деп ойлойм. Арой дүйнө балдарга агай эже дедирген, билбеген билгизип билим балын жедирген.
классыма кирип калам да, анан классыма кирейин деп эртең менен эрте бир 7 мартта келатсам эле эртең менен эрте менин кабинеттин ичинде, кабинеттин сыртында чоң эмеде какой-то бирдеңке илинип турат. Анан кийин аябай коркуп кеттим, баягы кабинетти көрүп, кабинеттин оосунда нерсени көрүп, аябай бул жалдыруучу зат эмеспи деп эле биринчи ой ушуга келди да. Анан кийин кечке жанына жолой албай бир топко чейин ошентип анан бир кезде ошо бир эркек мугалимибиз келип, ошол киши келип, анан кийин баягы эме коробканы кармаса жеңил эле экен, анан огош бетерден корктук баягыданчы. Анан кийин тиги мугалим болсо болбой эле баягы коробканы алды, эме класстын оосундан алып туруп, анан кийин эле тиги ичин ачсак неме мындай жеңил болгон хрустальный эмелер экен да, стакандар экен. Анан эле баягы стаканды неме алып салып эле баягы класстын ичине моментеп кирсек эле эркек балдар момундайынан тизилип алып мага гүл даярдап атышыптыр да. Анан эле моментеп ачсам эле гүл алып келсе эле же балдарымды уруша албай, же кубанарымды билбей ушундай бир толкундануу болгон алгачкы жылдары. Урматтуу мугалимдер, баарыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттайбыз. Түшүктүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Аны эмесе ушул 69 мектептин башталгыч класстары мугалимдеринин аткаруусунда сиздерге эжелерим агайым аттуу ырыбызды тартуулап коелу, кабыл алып коюңуздар.